Бүгүн мугалимдерге арналган кече Кара Суу райондук администрациясы тарабынан уюштурулуп, ага райондогу агартуучулар чакырылып, ардак грамоталар жана баалуу сыйлыктар менен сыйланышты. Иш-чарага администрация башчысы катышып, баарыбыздын башат тамырыбыз, ийгиликтерибиз мектеп менен байланыштуу, мыкты тарбия берүүгө бардык эмгегин жумшаган мугалимдерибиз урмат сыйга татыктуу деп баса белгиледи. Өзүмдүн атымдан сиздерди жана сиздер аркылуу райондун бардык билим берүү тармагынын кызматкерлерин кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайм. Жалпыстан эми районубуз өтө республикада эң чоң райондордун бири. Ошондой эле 5000ден ашык мугалим, 70.000ден ашык окуучуларга билим тарбия беришет. Алдыңкы мектептерди, алдыңкы мугалимдерди 25 мектеп жана тарбиячы организаторларды ушул администрациянын атынан 50 000 сомдук колдоо көрсөтүлүп, бардыгына акчалай сыйлыктар жана грамоталар берилди. Андан кийин райондук билим берүү бөлүмү тарабынан ардак грамоталар берилди. Ошондой эле райондук мугалимдердин кесиптик бирлигинин тарабынан дагы ошол акчалай сыйлыктар жана ардак грамоталар берилди. Мугалим кылымдардан бери келе жаткан эскирбеген кесип, өлкөбүздө жүрүп жаткан реформаларга аралашып, аны алдыга жылдырууда, таалим тарбия жана агартуу тармагын өркүндөтүп өстүрүүгө да салымын кошуп, өзгөчө милдет аркалап келишет. Бүгүнкү кечени уюштуруп, мугалимдерге өзгөчө дем берип жаткан жетекчилерге ыраазычылык билдирген Саида Исраилова берилген сыйлыктар иштөөгө чоң стимул жаратарын айтат. Бүгүнкү мугалимдер күнүнө карата чакырылганын себеби ушул райондук администрация тарабынан мыкты коллектив жана мыкты жетекчи деген номинация жана коллективге 2000 сом акчалай сыйлык тартуулады. Мамлекеттик администрациянын жетекчиси Тиликбек Исмаилович Матраимов дайыма колдоп келет. Көкөлөтүп турсам экенин канекей болуш эмне экен дейт. Ошол сыяктуу ошо өкмөттүн колдоосу менен биз дайыма алга жылабыз, окуучуларыбыз дагы мектеп дагы алга жылууда. Учурда мугалимдик кесип көп абройго ээ болбогону менен миңдеген келечек муундарды тарбиялап ак жолго салып келет. Байыркы убакта мугалимдин орду бийик бааланып, коомдун тажрыйбалуу өкүлдөрү саналган. Бүгүн ошол иш-чараны уюштурган максаты ушу Кара Суу районунда билим берүү тармагында эмгектенген мугалимдерди кесиптик майрам менен куттуктоо максатында уюштуруп отурабыз. Азыр ушул майрамга 350ге жакын мугалимдерди чакырып, өзүбүздүн сый белектерибизди бердик. Мугалим деп баягы сөзүбүздү айтып кетпедик. Мугалим бул биздин ар бирибизде кимде болбосун, президент болобу, дыйкан болобу, аким болобу, губернатор болобу, бул мугалимдер тарбиялап бизде сабатыбызды жойгон ушул мугалим болот. Мугалим бул ардактуу кесип, мугалимдерди биз сыйлап, урматтап сыйлап турушубуз керек. 1966 жылы Парижде өткөн мугалимдер статусу тууралуу конференциясында коом тарбиячыларынын күнүн белгилөө үчүн тарыхый өбөлгө уюштурулган. Бул жалпы мугалимдердин, окутуучулардын, билим берүү кызматкерлердин кесиптик майрамы. Бул күнү мугалимдердин коомдун өнүгүшүнө кошкон баа жеткис салымы бааланат. Перизада Ташиева, Исхак Ашим уулу, Пирамида.